Ватан эмне экен? Надан дейт. Өзүнүн жеринде дагы кор болуп калат экен. Өзү биз шариятты кээ бирлер мындай түшүнүп алганда, шарият десе ибадат менен бүтө турган нерсени ойлоп алышкан. Ибадат, намаз окуш керек, намаз окуйт. Бирок эмне экен? Оозунан ак ит кирип кара ит чыгат. Ошол мезгилде субханалла чагымчы. Эки үйдү бириктирбейт. Ушакчы. Адамдардын айыбын жашырбастан, айып менен алек болгон адам. Намаз окуйт, адамдарды аңдып эле отурат. Бир кемчилиги чыгып калса эле ошону баса калсам. Бул субханалла ошол адамдын туура ал парыздан кутулду. Бирок ахиретте адам акысына келген тутулду да. Мен дайым айта берем, адамдар кыямат күнү Алла Тааланын райымына, мээримине илешет, мусулман болгон себебинен. Бирок Алла ал-адил сыпаты менен, адилеттүү болгон, адилеттүү деген сыпаты менен кыямат күнү Алла Таала адилеттүүлүк кылат. Өзү вада кылып атпай турабы Алла? Ал күнү адилетсиздик болбойт. Демек, ошол күнү ар бир айтылган сөз, ар бир кылган амал, ар бир нерсе Алланын алдына барып эсептелип, ошонун акысы берилиш керек болот тугандар. Акысы ушундай толук берилет. Аны адамдар ошол мезгилде бул дүйнөдө мындай чочко эле болуп калсам болмок экен. Эшек эле болуп калсам болмок экен. Ит эле болуп калсам болмок экен деп алар ушундай үмүт кылышат экен. Эмне үчүн алар ошолордун баардыгын бири-биринин өчүн алдырып туруп, анан топуракка айланып кеткенин көрөт экен да. Бирок адамдар бири-биринин акысын бере албай калып, кыяматта биринен бири качып, субханалла тозокту көздөй кирип атканын көрөт экен. Мен жана силерге айттым. Тозок өзү бул түрү макулук. Макулук болгон, түрү болгон эмне болот экен? Анын жаны болот. Жаны болгондон кийин ал сүйлөйт турабы? Ушул тозоктагы Алланын алдында, "Я Алла, бүгүн мен ачкамын, мени толтур" дейт экен. Ошон тозок толтурулуп башталат экен. Тозок толтурулат, ал сүйлөйт экен, дагы дейт экен. Жанагындай бир резиновый мешоктой экен да. Анча канча тыгы берсең тыгыла берет экен. Акырында субханым экен, Алла Тааланын бир периштеси чыгып туруп, баягы тозоктун оозуна чыгып турган секирет экен. Мына жанагындай таптайт экен да. Ошону тозокту эмне экен? Таштар дейт. Тозоктун таштары. Жиндер анан адамдар толтурат. Айтайын деген максат эмне? Субханалла. Демек биз бул дүйнөдө эле ошол жерден алыс болуш үчүн тазаланып башташыбыз керек. Жоксо жакшы болгонго аракет кылышыбыз керек. Болушунча. Кээ бирлер мындай биз айтабыз го, "Жок, мен ушундаймын", жок, өзгөрүш керек, сен андай деле эмессиң, өзгөргөн аракет болуш керек. Негизинде өзгөрүү кайсы жерден башталыш керек дегенде, субханалла, бул өзүңдөн башталыш керек. Адамдар өзү жаман амалы менен күрөшүш керек, мусулмандар. Өзүнүн жаман амалы менен күрөшүш керек. Макулуктун кулу болуп калбаганга аракет кылыш керек. Анткени макулуктун кулдарычы эч качан субханалла жакшы болушпайт. Унутпагыла. Бир нерсени сүйүп калсаң, сен ошонун кулу болуп каласың. Кайсы нерсени ушуна бир жүрөгүң риза боло турган болсоң, ошонун аркасында эмнекен мындай ошонун үстүнө мээнет кылып кул болуп каласың. Бирок биз деген Алланын кулубуз да турабы? Биз Алланын кулу болгону үйрөнүшүбүз керек. Демек, Алланын кулдары, Алла Таала бекер айтпаса керек да, садыктар менен бирге болду дейт. Таква, Кудайдан корккон олиялар менен бирге болду деп айтат. Эмне үчүн антип айтат? Анткени алардын аркасынан баягы адам оңолот экен. Пайгамбарыбыз, "Сенин досуң ким экенин айт, мен сенин ким экениңди айтам" дептир. Демек, сен ким менен жүрөсүң? Мына кээ бирлериңер бар, намаз окуйсуңар эмес, бирок досторуңар карта ойнойт. Азарттуу оюнда жүрөт. Же болбосо жанакындай бир зынада жүрөт. Кээ бирлер бар, жөн эле мындай политика, саясатка кирип алышкан, билбейт эле саясат эле сүйлөшө берет. Жок, мен алар менен кошуп жөн эле отурам дегениң менен, карасаң 2 күндөн кийин ошолордой эле сүйлөп, мында карта ойноп атканын карап баштасаң, чыр менен чап деп баштасаң. Эчтене колуңа кармабай элечи, көзүң менен субхан тарбияланып каласыңар. Ошол себептен экен мындай балким силерге эме болушу мүмкүн, мисалы карагыла. Мурунку адамдар
мына ошо биздеги Шабдан ата мисалы алса, Ормон хан мисалы, Жантай хан деп коюп туруп карасаң мисалы мейли тигилерде казактарда Абылай хан болсун мисалы алсачы. Алар адамдардын ооздоруна алынып калынды. Эмне үчүн ал алынып калды? Алардын жакшы нерселери бар болгон сөз. Алымбек аткан мисалы алса, Курман Жандатка деп мисалы. Булардын бардыгы тең азыркыдай мисалы 600 эме менен жүргөн эмес. Lexus менен жүргөн эмес. Алар 300 менен жүргөн, алар ат минген да. Алар керек болсо жумалап Мончого түшпөй калышы да мүмкүн болчу. Биз болсо Мончого барып 6 саат түшүп деле субханалла тойбой акырын 10 сааттан чыгып атпайбыз туурабы? Карасаң алар аттын үстүнөн жүрүп, мына биз биз өлсөк деле кийин кыямат күнгө чейин деп коеюнчу, алардын жакшылыгы улана берет. Эмнечи билесиңерби? Анткени алар ошол бир жакшылык кылган. Сиз менен биз ушул нерсени мындай алысыраак жакшылап ойлонуш керек да. Сен ким үчүн жашап атасың да? Туура мен айтайын деген бөлөк нерсе. Өзүм үчүн жашап атам, балдар үчүн айткан жокмун. Субханалла, сиз менен биз ар бирибизге кимге кандай мындай Алла тарабынан бир кандай шык берилген болсо, ошол шыкты ошо эл үчүн колдонууга үйрөнүшүбүз керек. Туура экен, мен түшүнүп атам азыр. Ошо сен шыгыңды элдин арасында колдонуп баштаганда, Алла таала сени көтөрүп баштаганда душман да чыгат. Ал болбой койбойт. Бирок дейин дегенчи, ошо шыгыңды, ыңыңды сен жок дегенде бир адамга болсо жардам берип кетиш керек. Мисалы, көп окуяларды айтышат, эми балким чынбы эмес, бирок субханалла, мен ушуну угуп чоңойгон балам. Кара, мындай бир Алла жолунда жүргөндөр, бу Индияда ушул жерде жүргөн экен. Анан бирөөнөн сурап, мечит кайда десе, бул жакта деп көрсөтүп коюптур да. Анан бир күнү келатса караса, бир өлгөндү бай индустар өрттөп атат экен. Анан караса айтат экен, эмне өрттөп атабыз? Могу 3 күндөп өрттөп атабыз, бул колу күйбөй койду деген экен да. Анан караса баягы алар деген жанагындай нерсеси менен барып экен. Караса айтат экен, мунун колу күйбөйт деп айткан экен. Эмне үчүн күйбөйт десе, анткени биз Алла жолунда атканда бизге мечитти көрсөтүп берген деп турсаң. Жөн эле мечитти көрсөтүп койгон үчүн Алла таала бул дүйнөдө эле некен ошол кордукту көрсөтпөйт. Бир колуну мынтип койгон үчүн көрдүңүзбү кандай нерсе. Демек, сиз менен биз дагы дайым субхана жакшылыктын үстүндө болгон аракет кылыш керек. Азирет Али радиаллаху анху айтат экен, мен үчүн дейт 80 капырды жыгып, алар менен согушту жеңүүгө караганда дейт, бир мусулманды туура жолго багыттап, хидаятка себепкер болгон жакшыраак деген экен. Ушундай. Эми колдон келиши жакшылык кыла бергиле. Бир бак болсо тигип кое бергиле. Адамдар көлөкөчтү болсун, айтылат экен, баландайдын багы деп калат экен. Карасаң бир нерсе. Ал эми наадан болсо субхан эч качан жаккан эмес. Наадан дегенде айтканда жахил, мындай илимсиз, жана оозунан ак ит кирип карайт чыккан, жанагындай бузуку субхан эч качан эл алдында мындай өйдө болбойт. Мына жакшылап ойлонуп көрсөңөр, силер мечитке келе баштаганда көчөдө силер тааныгандар эмне деп айтат силерди? Таксыр дагы молдоке. Туурабы? Эми карасаң, эгерде кечеде тамеки чегип, чычайып кетип баратсаң, айтат, молдо да ушундай кылабы дейт, туурабы? Байкап атасыңар ушуну. Эми кара, келсең, мындай бир жерге тамак ичип отура турган болсоң, молдоке өтөт дейт, туурабы? Болбосо баарыбыз эле бывшийбиз. Чын айтып келгенде, ар жагыбыз кимдики таза. Мен таптаза идеальный келип айтып калачы гана. Жок да турабы? Эми айтайын деген нерсем, эмнекен? Карасаң Алла кандай даражаңа көтөрүп коет. Мисалы, Алла таала эмнекен сен ушу динге келип намаз окуганың себебинен эмне берип койду? Биринчи сага сүр берип койду. Экинчи сөзүңдү айтканда, сен күнү окуп аткан сөзүңөн, угуп аткан сөзүңөн эмнекен нур пайда болуп калды. Сүйлөгөн акыйкат болот, адамдын жүрөктөрүнө сай атат экен акыйкат болгон үчүнчү. Бирок ошол эле көчөдө бир санжыра сүйлөп отурган болсо, баштадылбы санжырасын адамдар кетип калат турабы? Ушундай көчөдө бир эме көрдүм. Бирөөнү келип алып тиги рекет болот атпайбы? Анан ал таксыр экен. Эмне сен ушундай давай акча бер деп атса, так деп атпайбы? Убакыт бергиле мага 5 минут берем дейт да, 5 минут чыгып кетсең мен даватымды баштайм дейт го. Ушундай экен да. Көрсөт субхан экен, бул акыйкатты илим деген башка нерсе, илимсиздик деген башка нерсе. Илим деген башка нерсе, илимсиздик деген башка нерсе. Демек, илим алган сайын эмне болот экен? Сенин сөзүң таамай, курч, адам арасында субханалла мындай сиңимдүү, жүрөгүнө жагымдуу, машалла тура. Эми ошо бирөөнү сүйлөп атканыңдай, эми жашооңо динди алып келем. Мындай сыртта шейх болуп үйдө болсо фараон болгондой толтуруп турабы? Мен башында айтып аткан ушул керек болчу да, намаз окушат,
сакал коюшат, бирок аялдарын кордошот. Мына силер мага жаман көрбөгүлөчү, мен айтсам эле көп эметпейт да. Билбейм кандай экен, же болсо балким бир нерсе келе атабы бир заман. Көбүнчөсү ушу мага келгендин көбүнчөсү субханалла ушул жанагындай бир кудамалардын, мындай бир уламалардын дегенсем да айтсам жаңылбай калам, кечирип койгула, бирок мен жаман көрбөгүлө. Именно ушу намаз окугандардын аялдары кор болуп келет. Чын аябай кор болуп келет. Бул моюнга алышыбыз керек баарыбыз дегичи. Биз сүйлөгөнүбүз шарият, койбай кылганыбызды эми айта албайм мен. Оор эле. Ниеттен киши көтөрө албайт аны. Кээ бирден жахил да кылбайт. Наадан көчөдөгү бирөө кылбайт. Биз пайгамбардын үммөтү болуп туруп, мисалы алса, ушунча деңгээлде биз мындай же кээ бирөө ойлой берем да, мен деп нерсебиз көп да. Сен шарият боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде Алладан башка бирөөнө сажда кыл десе, күйөөсүнө сажда кыл деп айткан, жаттап алган баары дегенчи. Субханалла. Бирок ар жагында туура пайгамбар ал кимге айтты? Ал имандуу аялдарга айтты. Сахаба аялдарга айтты, субханалла. Биздин аялдарыбыз жол салынып алганы мененчи кулагында наушникти ананайын ырдап жүрөт. Ошо кулагынан ананайынды алып, анан субханалла жеп аткан тамагын оңдоп, анан субханалла эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздү субханалла фираун кылыш керек. Айтыш керек ошондо сажда кыл десең сажда кылат экен. Бирок өзүбүздө мындай сырткы келбетибиз эле калганы менен, бирок ичибизде жок. Мага көп жазышат, эми азыр окуп берген уялып атам. Субханалла, аз бир аз мурда устаз дейт, мен күйөөм ушундай илим алган, момундай кылган, бирок мени момундай кылат, момундай кылат, деп жазып атат да. Таң көр. Алардын мындай эмеси бөлөк да. Көбүнчөсү субхан ушул болот. Ошон үчүн келечи. Анда мына карасам мынакей, жакшы адам кайда барса да улагы да калбайт дейт. Жакшы адам бололчу. Эркектер, мен байкашымча, мына мен эми канча жыл имам болдум да. Бир нерсе айтайынбы? 55-тен кийин эле болду го дейм менимче. Уже мындай сөзүң, баягы корс сөзүң жок калат. Кээ бирлер 50-де эле тынчыйт да. Балдар субханалла бир 20га чыгып калганда тынчып калган көбүнчөсүчү. Бирок эми кандай тынчы десечи, ата өмүр бою кылдың ушуну, нормаль болчу, болду. Отур дегенде чуккандачы, боягың мондой көтөрүлүп барып тур, боякка бир тийип тур, анан кийин ылдый бир түшүп тур, анан кийин ошондо баягы ээликкен тас демиңди басып болосуңчу. Болду жок, болбой калды болот. Ошол себептен субханалла, эмнекен башынан эле субханалла жакшынакай адеп ахлакты көрсөтүп, машалла. Өзүң мындай бир өзүңдүн мусулманчылыгың менен кадырыңды билип ал. Көчө дагы бирөө, мен убактым көп болот, кишилер бүтүп калды ошон үчүн. Бир айтат, мен атам дейт, такыр урушуп көргөн эмес дейт, биз дейт. Такыр урушкан эмес дейт. Бирок үйгө келгенде баары тызылдап калчубуз дейт. Апамды да сабаган эмес дейт. Эч нерсе кылган эмес дейт. Бирок үйгө келгенде мындай минтип карап койчу дейт. Случайно бир нерсе жаткан болсо, чуу ошону көтөрүп качышыбыз дейт. Баарыбыз ордунда турчу дейт. Кээ бирде көйнөктөр мындай алып жанакы нерсе кийип калсак, мындай көйнөгүбүздүн мыягын карап койсо да ыйлабычы дейт, көздөрүнөн жаш чыгып кетчү дейт. Мынакей сүр. Мындай эркектик. Урушпайт, собойт, эчтеке кылбайт. Бирок эмнекен? Эркектигин жоготпойм мындай. Мына ушундай. Мен ушундай адамды көрдүм өзүм элечи. Бирок ошо көчө айтса, деп салыштырып койдум, машалла. Келе ушундай болобуз. Майдачыл, ар нерсе талашкан, катынга окшоп субханалла, очередке туруп алып мен кылган жана бар го толтура. Ошондой болбой элмек. Не түшүндүрөм деген киши өлдү дей. Түшүндүрүп кереги жок негизи. Түшүнбөйт ал калкчы. Ал башкача калк. Ошон субханалла түшүндүрөм деп элечи, көзүң менен менде алышып болду. Түшүнөт ошол бүт. Аракет кылабызбы? Аллахым ыраазы болсун, машалла. Анда 1-2 сурооңуз болсо бериле. Жин шайтандан башкасын, э? Жин шайтан баштабай. Тушу дават жөнүндө илим бизге чуага жараматылык мактылык болсун. Көп нерсе себеп жогонда бизге эришкечи алкача. Досторуңга айтсаң, досторуң качып, досторуң азайып артып турган сайын кандай акчасы керек, эмнеси керек айтсаң эле 3 литр бата турган чакага 5 литр сууну куюп салдың, топтотчу брат дешчи. Эмнеси керек, кайра айтышыбыз керек бизге. Алысташыбыз керек алардан. Өзү
качан сиз менен биз динге келгенде эле динди түшүнгөндөн баштап кедейчилик барга кедейчилик жаан оогунан тездик менен келет, билесиңер ушуну. Ошондой эле баягы ар бир адам өзүнүн ордун табат дегендей, качан динге келип улуу сөздөр сүйлөп баштагандачы баягы жарман баары жоголуп кетет. Бул баштан өткөн баарыбыздан эле. Азайгандан жок болуп да калат, жалгыз эле калып каласың кээ бирде. Анткени мен дайыма айтам да, сен качан динди кабыл алгандан кийин эки нерсе кылгыла дейм. Мен өзү тең туштарым менен качан ошо динге түшүнүп ушу башымды тыгып баштагандан көп жылдар катышкан эмесмин. Көп жыл катышкан эмесмин. Бир почти что калп айтканда бир 10дон ашкан жыл тең туштарым дагы сүйлөшпөйдүк го. Эмне үчүн дегенде, алар менин көз карашымда бир жакыл көрүнчү. Анан бир күнү бизде дос каза болду, бу эме классташ каза болду Шабданда. Анан ошол жерден мен эмеге бардым. Батага бардым. Карасам тең туш балдар, Шабданда окугандар, эмелердин баардыгы чогулуп анан молдеке алар эми бизде моке деп коет да. Моке жүр биз менен эме кыл, бүгүндөн туулаң өткүзөбүз. Анан карасам Куран окуткан жерде мындай нерсе көтөрүп барып атышпыз. Бул болбойт дегенсе. Ары карадым, бери карадым, анан кетип баратсам бирөө айтып калды. Сен бизден алыстаган сайын биз Кудайдан алыстап атабыз деп койду бирөөчү. Чын эле деп анан барып биринчи жолу кирсем карасам мындай биягында аялдар экен, ал кичине жаш болчу, мен азыр эмес, азыр жок Кудай шу. Ошол балдардын баардыгы тең, такыр айтып аз айтып берем. Биягында вино, биягында арак экен, толуп тура. Аялдар вино четкен боюнча, түшүнүк боюнча, анан булар арак четкен. Анан ошондо бир жолу шарият айттым деп башташ керек. Үйдө машыгып чыктык. Анан ассаламу алейкум деп кирсем эле, бизден достор кандай деп эле койбойсуң, тең элебиз деп. Эми ассаламу алейкум деген ушундай десем эле баштады баягы эмесин. Эми дос классташ да. Анан кийин субханалла оголосом эле, я десем, субханалла десем эле болду, бүттү, столдун астына кирип каткырышты. Анан прикол болуп калды, субханалла, алхамдулилlah акбар дегенчи. Ошентип отуруп бир 10-15 жол баргандан кийин бир тең туш бала классташ даатка чыгып кетти. Анан ошо даатка чыгып, анан дагы бирөө чыгып кетти. Ошондо отуруп азыр ошол убакыттагылар азыр бүт баары 4 ай жана кандай бир имам болгон, Алла жолуна чыгып келген, алды имам болгон субханалла классташтарым менен азыр. Болгон нерсеси ошондо биз эмне кылдык дебейсизби? Мен кандай кылып барам деп атсам, мага эки нерсе айтты да, китепчи. Мен китеп көп окусам кандай кылыш керек? Дават усулу бар. Эмне аларга көрсөтүш керек исламды. Кандай үгүттү көрсөтүш керек? Мен ошол түшүнүп, ошону ушул мезгилге чейин жалаң гана кыргызча сүйлөйм. Аяттарды мындай адамдар түшүнө турган мааниде гана алып кетип бере берем. Хадисте да ошентип берем. Эмне үчүн мен көргөм практически адамдардын субхан ошондо динге келгенин. Ошондо эгерде досторуңар силерге жанагындай бирөө атса, эки нерсе кылыш керек. Биринчиси, өзүңүз ошол нерсени дайыма кылышыңыз керек. Үчүнчүсү, субханалла, пайгамбардын чоң сүннөтү, эмне кылып атса ошол нерсени сүйлөгөнгө аракет кылыш керек. Күнөө болсо кетип калыш керек. Болду. Бүттү. Катышпай койбогула бирок. Динден махрум калтырып койбогула. Bizde ошол хадис бар го, окуя пайгамбар саллаллаху алейхи 3 ниет тууралуу шарт. Алым менен беришет. Ошол ниеттер канчалык деңгээлде түз болгонбу же негизинде түз болгон ошол Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Адам кырсыктап өрттөнүп өлгөн болсо кандай болот? Ошол нерсе жазасы болобу же бир кечирилген белги болобу кандай болот? Өзү маша. Тура. Эң биринчи тозокту толтура турган, тозоктун спичкасы деп коет да. Тозок өзү мындай кылкылдап чок болуп турат да. Ошол чокту жандандыра турган үчөө болот экен да. Биринчиси субханалла бу эме болот экен да. Аалым болот экен. Эми узак бирок кыска айтып берейин. Алла Таала кыямат күнү аалымдан сурайт экен, сен эмне кылдың? Я Алла, сен илимиңди окудум, сенин жолуңду тандадым, сен ушундай бир сабак бердим. Динесе Алла айтат экен, жок дейт. Сен жалган дүйнө, сен аалым, дамыла, молдо кедесиң деп, сен ошол максатта
адамдарга сабак кылат. Сени аалым дамыла дешти. Бирок сен тозокко ылайыктуусуң деп мурду менен бар го мындайына сүйрөп туруп тозокко кырышат экен. Мындай бети менен сүйрөйт экен да. Эң биздин көрүнүчү нерсе кайсы? Бетте турабы? Ошол бети менен эмнекен тозоктун ичине ушу бети жанагындай бир айрылган акыбалда, мындай сөөк акыбалында тозокко кыртат экен. Экинчиси бул эме болот экен, шейит болот экен. Шейиттен соң сен эмне кылдың? Я Алла, сен жолдо күрөштүм дейт экен. Жок дейт. Сен баатыр деп айтсын деп ошондой күрөштүм деп туруп Алла таала айткан, субханалла, аны дагы жүзү менен тозокко кыртат экен. Үчүнчүсү бул сахи дейт. Мындай айтканда жанагындай бир берешен адам дейт. Бай адам. Ушуну дайыма садака кылат экен. Алла таала, я Алла, мен сенин жолуңда садака кылдым, мечит курдум, жол курдум дейт. Алла айткан, жок, сени берешен деп айтсын деп кылгансың ушул нерсени. Сени берешен деп айтышты. Сен эми субханалла, бирок сен ошолордун көзү бер. Бирок биздин алдыбызда сен субхан 200-дүсүң деп дүйнө алды. Бети менен тозокко кыртат экен. Мына ошол үчөө эң биринчи тозокту субханалла жанагындай күйгүзө тургандардын катарында болот. Түшүнүктүү болдубу? Эми алардын ниеттери жөнүндө эткенде бая рия ва сума, эл көрсүн, эл уксун үчүн болгон себебинен. Жок, алар максаты Аллах ыраазылыгы үчүн эмес, лиллахи таала эмес, бир эмнекен адамдар көрсүн, адам уксун үчүн болгон болот экен да. Аллаху акбар. Экинчиси кандай эле? Батыр. Я. Жок. Оттон өтүр. Эми биздин фикх кандай десем өтө жеңил да. Ислами эме көз карашта субханалла, бизде жөнөкөй адамдар жерге көмүш керек деген ой бар да биздечи. Эми биз айтабыз, бир адам бир нече жол, мисалы ичи ооруп өлсө шейит болот, жардан учуп өлсө шейит болот, субханалла, сууга чөгүп өлсө шейит болот, Алла жолунда шейит болот деп айтабыз. Шейиттердин жолдору бар. Эми ошондой эле мисалы бир кыйм болду, өрттөнүп кетип, толук гүл болуп кетип турган болсо дагы эмнекен Алла таала өзү айткандай, Курандын маанисинде алар бизди тирилте албайт деп ойлошобу дейт. Алар күздүн күнү дейт, жаздын күнү жашыл болуп чыккан чөптү дейт, күздүн күнү саргайтып туруп дейт, жазында кайра чыгарып алгандай биз кайра тирилтип алабыз дейт Аллах. Ошон себептен без разницы. Гүл кылдырып кетип турган болсо дагы Алла тирилтип алат экен. Бир күнү бир Исраилятта ушундай, Исраилятта бирөө келет экен дагы, өлөр алдында баласына айткан, балам, мен өлгөндө гүл кылда өрттөп туруп гүл чачуй дейт экен. Гүл океанга чачуй дейт экен. Аллаху акбар. Мына ошол мезгилде баягыл гүл болуп чачылат экен да. Чачылар замат Алла таала субханалла баягыны кайра чогултуп алат экен. Эй пендем, сен эмнеге мындай кылдың? Бизди чогулта албайт дедиңби дейт экен. Дегенде айтат экен, я Алла, мен сени чогулталарыңды билгем дейт. Ушул сени сураарыңды да билгем дейт, субханалла. Ошол сенден коркконмон, сен улуулуган, тайсалдаган себебимен дейт. Мен ушундай кылып сал деп айттым. Дегенде Алла айткан, сен кечирилдиң дейт. Сен кечирилдиң, мен райыма ээ болдум дейт экен. Караса кандай нерсе. Ошол себептен ал чачылып кетеби, парак-парак болуп жолсо бир сөөгү биякта тиякта калып калабы, кыямат күнү Алланын алдында баары тең кадимгидей тирилет, субханалла. Кандай? Бизде сунуш бар го ошо. Болду, сунушту кабыл алабыз иншалла. Жария кылбай, каршы. Субханакалла хамдулилlah, анта астагфирука ва атубу илейк. Алла таала баардыгы иман хидayet, экинчи жаркылсын.